ночью. У кого с кем плохо. Ух. Мекендештер, арбаңыздар, урматтуу мекендештер, чукул кайрылуу. Соц тармактарга, группаларга келип атат. Эртең 8 апрелде Митина метросуна баардык кыргыздарды чогулабыз. Садыр Жапаровго кайрылуу кылып атабыз. Блогерлер келгиле, мекендештер келгиле деп биздин кыргыз мекендештерди группалардан бирөө улам чакырып атат. Телеграм каналдардан, WhatsApp каналдардан келип атат. Эми бир нерсе айта кетчү нерсе, Россия Федерациясында массалык чогулган жерлер, митингдер, акциялар мыйзамсыз. Эгерде ошол жактан полиция кызматкерлери келип калса, аларга деле маалымат жеткендир. Ал жакта баргандардын бүт баарына залакасы келип калышы мүмкүн. Көп учурда мындай акцияны, призывды дискредитация кылыш үчүн атайын бир күчтөр жасап коет дагы, өздөрү ошол жакта жок, элди үргүтүп коет. Буга чейин дагы бир нече группаларды ошо эжиликтин жанына барыш керек, Садыр Жапаровго кайрылуу кылыш керек деген бир нече призывтар бар. Анын баары тең Россия Федерациясында мыйзамсыз. Биз баягы диаспоранын өкүлдөрү катары айтып коюш керек. Диаспора бул эч кандай мамлекеттик уюм эмес. Биз коомдук уюмбуз, биз эл мененбиз, эл тараптабыз. Биздин акыбыз айтып коюш керек. Себептен эртеңки күнү массалык түрдө элдер барып алса, акчадан кичинекей митинг кылып алса, Роскогвардия келип калабы, ОМОНдор келип калабы, залакасы жөнөкөй жанагы бечара мигранттарга тийип калбасын. Ошон үчүн ошону эскертүү менен эртең саат 1-де деп атат. Ошон үчүн бул видеону көрсөңүздөр, таратып коюңуздар, балдарыңар бар болбасын, дос балаңар бар болбасын, тең туштар бар болбасын, ошол жакка барып туруп, анан кийин полиция кызматкерлери түшүп калбасын. Ошондой кыскача маалымат. Анан кийин президентке кайрылуу боюнча, жана реестр боюнча негизи эле кырдаал өтө оор, билебиз. Баш аягы азыр 78 миңден биздин жаранда кирип калган. Ал боюнча биз диаспоранын деңгээлинде, өзүбүздүн деңгээлинде эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине кат жолдоп атабыз. Кат жолдодук, эртеңки күнү ошол боюнча да кичинекей иштерге чыгарылыштуу айтып беребиз. Кудай буйруса, жыйынтык жакшы жагынан чечилет деген ойдобуз. Бир аз сабыр кылып туралы. Бирок реестр тарабынан чыгыш керек, аракет кылыш керек. Жанагы балдар 30 апрелде да